Жуманын башы облус башчысы Уланбек Далиевдин аппараттык жыйыны менен башталды. Анда ар бир башкармалыктын жасап жаткан иштеринен кабар алып, жазгы талаа иштеринин жүрүшү, дейкандардын үрөндөр менен камсыздалышы, 15 000 абрикос көчөттөрүнүн келиши, ирригация тармагында жасалып жаткан иштерден маалымат алды. Турциядан 15 000 дана абрикосту көчөт лабораториялык анализ тапшырылды, карантиндик объект аныкталган жок. Суу чарба башкармалыгына буга чейин 10 миллион сом бөлүнүп келсе, быйыл бул тармак колдоого алынып 150 миллион сом бөлүнүп отурат. Былтыркыдай суу көйгөйү жаралбашы үчүн аталган башкармалык азыртадан оперативдүү иш алып баруусун талап кылып, дем алыш күндөрүн күтпөй дыйкандар менен күн сайын чыгып ишти бүтүрүүнү тапшырды. 50% фильтрация болот ал жерден. Потеря көп. Материал жок десеңер турат. Техникалардын баарын берди жаңы. Күтпөгүлө, жаз келсе күздү күтүп, күз келсе кышты күтпөй. Оперативный кыймылдабайсыңар. Акчаңарды берип атат. Мурун 10 миллион алсаңар, азыр 115 миллиондон берип атат жылына. Жүрүп атат, билип атам, темп жок, темп слабый. Азыр механически тазалап атасыңар. Арык чапкан бирөө да жок азыр. Суу берип баштайсыңар, арыктар жок, потеря болот. Суу тартыш болот. Баштарадан жайындагыдай суу жетпей. Элдин баарына биз насыба чогулуп жатат. Biz kıdırıp atağız günde. Talağa çıkan kişi yok. Birini serin жүріп adam. Masıvı çıkarırlar. Arıtların bari çapsın. Altılar kaytıklar. Oğuzlar çıksın. Elin götürüp al. 6. pazarın gütböyle. Jaz gütböyle. Gününe çıksın, gününe çapsın hazır. Köpçülük ele үйүндө. Жайкы туристтик сезонго даярдык иштерине токтолуп, көл жээгиндеги эс алуу жайларындагы мыйзамсыз курулуштарды иретке келтирүү иштерин жүргүзүүнү, ижарага берилген жол боюндагы аялдамаларды оңдоп түзүүнү, жол белгилерин, жол тосмолорун актап сырдоо иштерин колго алууну эскертти. Bir краска, bir акташ светоп койду иштерге. Онда бир дагы мыйзамсыз курулуш болбош керек. Ал жерге пляж болот, тиешелүү лежактар болот. Башка bir daha капиталдык мусаятыр болот мүмкүн эмес. Ошонун баарын алдырыш керек. Сезон келе жатат, сезонго даярдык көрүш керек. Азыр биз пляждардын баардыгын райондук администрацияга беребиз. Алар келишим түзөт. Лесхоздун жерлерине такташ керек. Айрым жерлер булар лесхозго кирип калган, кароосуз калып атат. Ичи тазаланбайт. Ошондой эле учурда жол чарба башкармалыгында жасалып жаткан иштерден кабар алды. Анда облус башчысы мурун облуста 10-15 километр жер асфальтталса, азыр ар бир районда ушундай иштер алып барылып жатканына токтолду. Мындан тышкары Каракол шаарындагы Толужа базасынын 7 чакырым жолу тротуар, вело жолу менен 2 ай аралыгында жасап бүткөрүүнү, тездетип ишти алып баруусун тапшырды. Азыр иш кызуу жүрүүдө. Өзүнүн күндө десем болот, отан иш катып жүрөт. Башка Караколдук боюнча тендерге азыр мен бир чалып алып, бир маселеси болчу, бүгүн тендерге чыгыш керек. Велодорожка кошулар. Велодорожка бар, тротуар бар. Канча километр? 3,5 километр. Андан тышкары АТРге байланыштуу чек араларды тактоо иштерин тездетип бүткөрүүнү. Облуста 99 000ге жакын үй-жай катталса, анын 2 000дей эле камсыздандырылганын айтып, ишти үймө кыдырып түшүндүрүү иштерин алып баруусун айтты. Облуста болуп атат, шамал, ташкын сел дегендей жетиштирүү. Ошол себептен ар бириңизде өзүңөрдүн турак жайды, туугандарыңыздын үйдү иштеп аткан мекемелерди баарын камсыздандыруу керек. Ушу турак жайларды камсыздандыруу маселесин көтөрбөсөк, азыркы учурда болгон ушу 99 000ге жакын үйлөр катталса, 2 000ге чукул эле камсыздандыруу болот. Ал эми таза суу боюнча элде көйгөй жаралбасын эскертип, башкармалыктарга катуу талаптарды койду. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Тайныс Көл маалымат жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.